Барпай аймагындагы Миңөрүк айылында орун алган номер 71 Нышанбай Алыкулов атындагы орто мектептин ачылышы бүгүн мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылды. Миңөрүктүктөрдүн ааламга кетчү жолу мына ушул мектептеги билим берүүдөн башталат. Ошондуктан алгач сиздерди бүгүнкү кубанычтуу күнүңүздөр менен жаңы билим уясынын ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. 750 орундуу заманбап билим уясынын ачылышында президент Садыр Жапаров келечек муунга кам көрүү мамлекеттин негизги милдеттеринен экендигин айтты. Айыл болобу, шаар болобу мыкты шарттарды түзүп, окуучулардын татыктуу билим алуусун камсыздоого бардык күч жумшалып, эски мектептер жаңыртылып, муктаждыкка жараша кошумча окуу корпустарын куруу өлкө аймагы боюнча жүрүп жатканын да кошумчалады. Президент мындай камкордук Нышанбай Алыкулов атындагы мектепке да көрсөтүлгөнүн айтып, билим уясынын жаңы имараты заман талаптарына жооп берерин, балдардын билим алуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн билдирди. Азыр дүйнө тынымсыз күн сайын өзгөрүү жолунда. Дүйнөдө технологиялар укмуштуудай ылдамдыкта өнүгүп жатканын баарыбыз көрүп билип жатабыз. Ошондуктан дүйнө агымынан артта калбай, эң оболу билим берүүнүн түзүмүн гана эмес, мазмунун да өзгөртүүгө бел байладык. 12 жылдык билим берүү системасына бүгүнкү күндө 150дөн ашуун өлкө өттү. Демек, натыйжалуу система десек болот. Биз дагы бул системаны дыкат иликтеп, өзүбүзгө ыңгайлаштыруу менен дүйнө баскан жолго биз дагы багыт алдык. Ал эми билим берүү системасын ар тараптуу өзгөртүүгө, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана алдыңкы билим берүү технологияларын киргизүүгө багытталган улуттук алтын казык программасы тууралуу кабарыңыздар бар болсо керек деп ойлойм. Ошентип мына жаңы окуу жылына карата 12 жылдык билим берүүгө өтүү боюнча концепциясы, билим берүүнүн жаңы стандарттары бекитилип, предметтик стандарттар жана окуу программалары жаңыланып, 12 жылдык билим берүү системасына өттүк. Билим берүүнү санариптештирүү багытында компьютердик техникалар сатып алынып, 27 миңден ашык ноутбук даярдалып, мугалимдерге таратылып берилди. Жакынкы окуу жылына карата математика, табияттануу жана англис тили боюнча жаңы окуу китептер даярдалып жатат. Күн мурун эле өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата республика боюнча 100 социалдык объект ачылып, анын тең жарымынан ашыгын мектеп, бала бакчалар түздү. Эң оболу билим тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, ар тараптык колдоо менен жаңыланууларга багыт алып жатканда, агартуучулардын эмгеги да сөзсүз баалануусу керектигин өлкө башчысы билдирди. Дүйнөлүк агымдан калбай эле деген демилгелердин ишке ашуусу мугалимдердин жигердүү иш аракеттеринен түздөн түз көз каранды экенин баса белгилеп айта кетейин. Мында мугалимдердин орду эбегейсиз зор болору талашсыз. Көз майын коротуп, бүткүл дитин балдарга бурган мугалимдерибиздин эмгегин баалоого биз милдеттүүбүз. Быйыл Кудай буйрса эмгек акыңыздарды көтөрүп беребиз. Биз сиздердин маянаңыздарды заман талабына ылайыктоонун аракетиндебиз. Ошол эле маалда келечек муунга тарбия, билим берүү маселесин бир гана мугалимдерге жүктөп койбошубуз керек. Ата-энелердин дагы жоопкерчилиги бийик экенин ата-энелер өздөрү сезе билиш керек. Өздөрү да үлгүлүү, билимдүү, маданияттуу болушу керек. Мектеп бул билимдин башаты, адамдык нарыктын түптөлгөн жайы десек болот. Ал мамлекеттин эртеңки күнүн аныктап, келечектин пайдубалын түптөгөн касиеттүү очок болуп эсептелет. Буюрса, жаңы мектепте жаңы система менен кийинки муунга терең билим бересиздер деп үмүт артамын. Ошону менен бирге ата-бабаларыбыздан калган нарк насилди, улуттук баалууларыбызды балдарыбыздын көкүрөгүнө уютуп, мекенчил атууларды чыгарасыздар деп бекем ишенемин. Сиздердин жаркыраган мектебиңиздерден мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошкон, эл үчүн кызмат кылган мыкты инсандар чыксын. Окуучуларыбыз оргуштаган билимге, улуттук дем күчкө тунсун. Жалпы мугалимдер жамаатына албан ийгиликтерди каалаймын. Жаңы мектептин багыт алган жолу байсалдуу болсун демекчимин. Президент Садыр Жапаров жаңы мектептин ичин кыдырып көрдү. Кенен жарык класстар акыркы үлгүдөгү жасалгаланып, окуудагы керектүү жабдыктар менен жабдылган. Компьютердик класстары, эмгек канаалары да заманбап техникалар менен камсыздалган. Билим уясы, спорттук залы, жыйындар залы, ашканасы менен заман талабына шайкеш бүткөрүлгөн.
Заманбап шартта салынган бул жаңы мектептин ар бир класстык бөлмөлөрү дал ушундай жаркыраган, кол жуучу жайлары, ошондой эле акыркы үлгүдөгү дал ушундай парта, стол, стулдар менен камсыздалган. Ошондой эле бул мектепте акыркы үлгүдөгү дал ушундай эмеректер менен камсыздалган 270 орунга ылайыкталган актовый зал дагы орун алган. Эми бул мектепте бир гана Миңөрүк айылынын окуучулары эмес, коңшу айылдардан дагы окуучулар келип билим алышат. Элеттиктердин айтымында эски мектеп 1890-жылы курулуп, болгону 10 класстык бөлмө менен иштеп келген. Пайдубалы чөгүп, дубалдарынан жарака кеткен абалга жеткен. Эми мынтип жаңы мектеп курулуп, жергиликтүүлөрдүн кубанычында чек жок. Мурунку мектебибиз 250 орунга эле ылайыкталган, өзү да ашар жол менен салынган эски мектеп болчу. Окууга такыр шарттарыбыз жок болчу. Окуу бөлмөлөрүбүз кичинекей, ошондой эле спорт зал, актовый зал, ашкана жок болчу. Азыркы окуу корпусубузда библиотека, ошондой эле бардык класстарга интернет түшүрүлгөн, ошондой эле медайымдын дагы каналары жайгашкан. Класстарыбыз аябай кенен, шарттары аябай жакшы. 30 жыл 40 жыл илгери өтө эски мектеп эле, азыр аябай жакшы, шарты менен бардык шарттары бар. Биз мугалимдер бардыгыбыз ыраазыбыз, ата-энелер дагы ыраазы болуп жатышат. Бул жерде окуган балдар келечекте азамат жакшы балдар болуп чыгат. Кыргыз элинин керегине жараган атуулдар болуп чыгат. Камчыбек агасындай болуп, Садык Жапаров президентибиздей болуп, элибиз жерибиз үчүн жан аябай күрөшкөн чыныгы атуулдар чыгат деп мен ишенемин. Бул эле мектеп эмес, көптөгөн ишканаларды, мектеп башкаларды ачып атасыз. Мунун артында качыбаган кайрат, турбаган эмгек, эң негизгиси өлкөм үчүн, элим үчүн деген ак жүрөктүүлүк, элге күйгөн, журтка күйгөн мына ушундай чыныгы патриоттуулуктун натыйжасында болуп жатат. Биздин Кыргызстаныбыз гүлдөп өне берсин. Elimiz esen bolsun, zamanımız tinç bolsun. Мектептин курулушу 2024-жылы башталып, республикалык бюджеттен жалпы 451 миллион сом каражат бөлүнгөн. Окуу жайдын жалпы аянты 4 гектарды түзөт. Нара Жапарова, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.